Президент сонун жетишсиздиги, инисинин камалышы, Кутманованын иши жана орус тили тууралуу. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган кезектеги маегинде акыркы кезде коомдо талкууланып жаткан актуалдуу маселелерге жооп берди. Быйыл Кыргызстанда суу тартыштыгы катуу сезилип жатат. Бул көрүнүш дээрлик өлкөнүн бардык аймактарында бар. Бишкекте да, Чүйдүн ар кыл райондорунда да суу тартыш болду. Бул эмнеден улам кандайдыр бир жалпы себеби барбы? Жапаров, биринчиден албетте жалпы дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүшү менен жылдар өткөн сайын суунун азайып бараткандыгы. Экинчиден бизде суунун башында турган Кыргызстанда суунун тартыштыгы болуп жаткандыгынын эң негизги себеби эгемендик алгандан бери Кыргызстанда айрыкча Чүй өрөөнүндө бир дагы БСРдин курулбагандыгы. БСР бул күн сайын жөнгө салынуучу бассейндер. Илгерки Союз мезгилинде курулган БСРлер гана иштеп турат. Эмдиги жылдан баштап БСРлерди курууга бардык күчтөрдү жумшайбыз. Акчалардын баарын ушул тармакка бөлөбүз жана курабыз. БСРлер курулгандан кийин суу көйгөйү чечилет. БСРлер жетишпесе Чүй өрөөнүн Бишкек шаарды суу менен кантип толук камсыз кылмак элек. Мен жардын кырына келгенде Кыргызстанды колума алгам. Четинен бардык проблеманы командабыз менен биргеликте чечип келе жатабыз. Кудай буйруса алдыда келе жаткан жылдарда бардык проблемаларды, анын ичинде суу маселесинде чечебиз. Эгемендүүлүк алган 33 жылдын ар бир жылы бирден БСР, бирден эле ГЭС куруп турушканда азыр 33 ГЭС, 33 БСР иштеп турмак. 33 ГЭС бери дегенде 300 мегаватт электроэнергия берип турмак. Мен бир эле тармак боюнча мисал келтирдим. Айта берсем маселе көп, чыдаш керек, чечебиз баарын, убакыт керек. Туристик сезондун башталышы менен жол кырсыктарынын саны көбөйүүдө. Ушул багытта алдын алуу иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди беле? Садыр Жапаров, албетте тапшырмалар берилген, майылер иштеп жатышат, түшүндүрүү иштери да жүрүп жатат. Бирок көп авария катталып жаткандыктын биринчи себеби айдоочуларда. Азыркы 20-30 жылда көпчүлүгү окуй туруп эле айдоочулук күбөлүк сатып алгандар. Эрежени сакташпайт, жол белгилерин билишпейт. Азыр рейд өткөрүп четинен сурап көрсөк, дээрлик 90% айдоочулар жооп бере алышпайт. Бул проблеманы чечиш үчүн 2 жылдан бери катуу иш жүрүп жатат. Мындан ары окуй туруп эч ким айдоочулук күбөлүк ала алышпайт. Окуп жол эрежесине байланыштуу толук жооп бергенден кийин гана айдоочулук күбөлүк берилет. Жооп бере албаса, экзамен тапшырып жүрө беришет. Иниңиз Улан Жапаров коррупциялык иштерге аралашкан деп шектелип кармалды. Жакында эле баш каргоо чарасы каралып, камакта калтырылды. Ушул боюнча кандай комментарий бере аласыз? Садыр Жапаров: азыр заман башка, баарына бирдей мамиле. Коррупцияга аралаштыңбы, мейли ким болбот камаласың. Мамлекетке канча чыгым келтирсең, эки эселеп төлөйсүң, анан чыгасың. Төлөбөсөң жата бересиң. Мен инем эле деп камабай койсо, башка инилерим да аралаша баштайт да. Кыргызда жакшы сөз бар: бирге жазса миңге сабак деген. Мына менин комментариим. Быйыл бир катар ички жолдор оңдолуп, жаңыланып жатат. Болуп көрбөгөндөй көп сандаган техникалар сатылып алынды. Жетишип жатабы, мамлекет жолдорду өзү салабы? Садыр Жапаров: мындан ары жолдорду мамлекет өзүбүз курабыз. Буга чейин ар кандай шылтоолорду айтып, техникабыз жок же адистерибиз жетишпейт деген шылтоо менен чет өлкөлүк компанияларга же жеке жактарга 3-4 эсе кымбат бага берип келишкен. Себеби алар менен бөлүшүп, жегенге ылайыктуу болгон. Сага тендерден утуп берем, мага баланча процентин бересиң деп ачык эле соодалашып жеп келишкен. Бул эч кимге жашыруун эмес. Ошондуктан транспорт министрлигине техникаларды алып берип, жолдорду өзүбүз сала баштадык. 3-4 эсе арзан. Азырдагы толук техникаларыбыз келе элек. 700гө жакын техника келет. Кудай буйруса, келечекте ар бир айылга чейин асфальт басабыз. Күчүбүз да, бюджетибиз да жетет. Мурдагы министр Динара Кутманова тушунда кызматта тургандардын бир катарына анын жакындарына кылмыш иши козголду, кармалды. Динара Кутманова убагында сизди Комтөр маселесинде катуу колдоп, кийин сиз бийликке келгенде жалгыз айым министр болуп иштеп, ишмердүүлүгүнө карата ар кандай пикирлер айтылып келди. Ага кылмыш иши козголду. Баламды бандиттер урдап кетишти, акча талап кылып жатышат деп да чыкты. Ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Садыр Жапаров: баласын эч кандай эч ким урдап кетпептир. Мага да Динара айым ыйлап кайрылганынан чындап эле ишенип алыпмын. Дароо министрге чалдым, чалсам спектакль уюштуруп атышыптыр дейт. Көрсө жоопкерчиликтен качыш үчүн өздөрү уюштуруп коюшуптур. Туркияда кармалып турат, жакында депортация болуп келет.
Мага жеткен маалыматтар боюнча кум төрдөн жаратылышты жаңыландырууга деп бөлүнгөн акчаларды жеп коюптур деп айтышат. Бир тууган сиңдиси дароо баарын ачык айтып чыкты. Кайсы акчалар каяка кеткен, кимисе канча акча алган жана башка баарын айтып көрсөтмө берди. Эми баласы келсе ал да сурак берет, тергөө көрсөтөт. Таза болсо акталышат, жеп койгон болсо төлөшөт. Коомчулукка баары ачык болот. Жакында эле Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бизде мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын кабыл алынышына карата пикирин билдирди. Анда ал бардык мамлекеттик кызматкерлерди мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү кылуу демократиялуу эмес экенин, мамлекеттик кызматкерлерден тышкары буга мугалимдер, дарыгерлер кошулганын айткан. Чын эле, эми бул мыйзамдын иштөөсү менен расмий тил орус тили дискриминация болобу? Садыр Жапаров: Сергей Лавров мыйзамды окубай туруп эле сүйлөп атса керек. Ал мыйзамда орус тили дискриминация болсун деген түшүнүк жок. Тескерисинче, орус тили расмий тил катары колдонулат деп турат. Бул норма баш мыйзамда да бар. Бул нормалар кала берет. Мугалимдер менен врачтарга тиешеси жок. Элестетиңиз, мектепте орус лотундагы орус тил мугалимин алып атабыз дейли. Анан аны сен кыргызча билбейт экенсиң деп кызматка албай коебузбу? Бизге кыргыз тили кандай керек болсо, орус тили дагы ошондой керек. Анткени КМШ өлкөлөрү менен орус тилсиз иштей албайсың. Кытай, араб өлкөлөрүнө, ошол эле Европа өлкөлөрүнө барганда дагы орус тилинде сүйлөшүп атпайбызбы? Бул жерде биз өз тилибизди да толук өздөштүрөлү деп атабыз да. Мамлекеттик кызматкерлердин, депутаттардын сүйлөгөндөрүн байкасаңар, жарымы орусча, жарымы кыргызча. Эч бирибиз же толук орусча сүйлөбөйбүз, же толук кыргызча сүйлөбөйбүз, аралаштырып урдуруп кете беребиз. Ошондуктан эки тилди тең бирдей өздөштүрөлү. Керек болсо англис, француз, кытай тилин да үйрөнөлү. Канчалык көп тил билсең, ошончолук өзүңө жакшы эмеспи? Маектешкен Медербек Шерметалиев. We'll be right back.